Сынап турат. Анан баштаган стройкалар менен эме кичине кечпей эме болбой калды, башка сүйлөшүп атат да. Түшпөй каш. Кыргыз Республикасынын президентинин былтыркы административдик реформасынын негизинде Алабука районубуздагы мурунку Балтагулов, Алабука жана Өрүктү айыл өкмөттөрү биригип, 53 миңден ашуун калкы менен Алабука айыл өкмөтү түзүлүп, жалпы 17 айылдан турат. Бүгүнкү күндө аймагыбыздын бардык айылдарында өнүгүү иштери болууда. Анын ичинде Алабука айылыбыздын Борбордук көчөсү, Сартмамбетов көчөсүндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Аталган көчө Алабука айылынын 2035 жылга чейинки башкы планын негизинде жана президенттин 56 жарлыгына ылайык кеңейтилип, мыйзамсыз кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды бузуп, жолду заманбап кылып асфальттоо, оңдоп түзөө, тротуарларын жасоо иштери аткарылууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, мына Алабука районунун Алабука өкмөтүндө жакшы иштер жүрүп жатат. Турбалар алынып атат, жаңы столбалар коюлуп атат. Алабука мына жакында күзүндө Алабука шаар статусун алганы турат. Ошон үчүн Алабука өкмөтүндө жакшы иштер жүрүп жатат. Мына бардык жолдор оңдолуп атат, асфальттар курулуп атат. Биз ошо өкмөтүбүзгө рахмат айтабыз. Мына айыл башчылар айрыкча катуу иштеп жатат. Бардык ошо жаш жигиттерибиз ушул жерде көзөмөлдөп, жолдорду оңдоп, мына жакында асфальт болот. Союздун убагында болбогон асфальттар мына эми болуп жатат. Биз ошо өкмөткө рахмат айтабыз. Мына өкмөт иштеп жатат. Мына Алабука районунун Алабука өкмөтүндө жакшы иштер жүрүп жатат, курулуш болуп атат. Мына Буга чейин мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери жеке ишкерлер тарабынан кечиктирилгендигинен жолдун курулуш иштери бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим жана ушул Жалал Абад областынын Алабука районунун тургундары, баарыңыздарга салам. Мен ушул Алабука районунун Алабука айыл өкмөтүнүн Ызар айылынын айыл башчысы болом. Аты жөнүм Акжолдуу Нурсултан. Анан мен айтып кетерим, мына ушул Сатмамбетов көчөсүндө бизде базар болгон, бул жер эски базарды мына оңдоп түзөп, бул жердеги базаркомдордун баарын жаңы базарга Соломо айылындагы ошол жактагы базарга көчүрдүк. Бул жердеги карапайым элибизге да терең ыраазычылык, мына биз менен келишип, урушпай, талашпай, баары менен келишимдик түрүндө ошол жаңы базарга көчүрдүк. Бизде ошол сырт жактан келген блогерлер бизди баягы мына мен 7 ай болгон болсо, келгениме 7 айдын жүзү даже выходной күндү билбей иштеп атабыз да, дем алыш күнү дагы суббота, воскресенье күнү иштеп атабыз. Ушул иштеген күндү дагы жокко чыгарып салып атат да. Бир күн жака бир иштери менен келет дагы бул жерди тартып туруп 1 жылдан бери, 2 жылдан бери бул жер оңолбой атат деп баягы чыгарып интернетке жарыялап салып атканы менин баягы кичине көңүлүм ооруп атат да. Мен Жапашев Аскаралы, Жалал Абад АПЗ-да иштеймин, мастер болуп. Ел ошондо эле элдер тоскоолдук кылды, мына курулуштар бузулбастан бизге тоскоолдук кылды. Мына азыр 6 айдан бери курулуштар жүрүп атат. Эми машиналар тоскоолдук көп да бу жерде. Жол кичине болгон эле жол, эми чоңойтуу үчүн эми элдер 6 айдан кийин элдер жакшынай болуп, эми түшүнүп, курулуштарын бузушуп, бизге жолду эми ачылды да, элдер эми түшүндү, мындай жолду ачып бергенге эми түшүнүп, жолду ачып берип атат. Ушуга чейин элдер жолду ачпастан, курулуш мээлерин бузбастан кыйналып келдик ушуга чейин. Эми Кудай кааласа биягына жакынкы 1-2 айда бүтүрөбүз, ачып берсе 1-2 айда. Мисалы, бул жерде биз келип эскертип атат да, мусор боюнчачы. Эскерткенмен мэрдеги базардагылар биз базар өзү негизи берде базар жок да. Өзү негизи о жерге койгону вообще болбойт да. Болбойт, ошону айтып атпаймынбы? Бул жерде моно эт таштайт, мусор бүт нерсе бар да. Бул жерде негизи базар жок да, базарды биз Соломого жылдырганбыз. Ого эле болбой, анча-мынча базарга чыккандар, мынтип дарбыз саткандар, биз туукпастан, биз тоготпостон айрап келип ошолор мусор чыгарып. Законду бузса, значит, штраф салыш керек да. Эми силер ошого кандай карайсыңар? Туура нерсе болуп атат, биз берден эмес, онун туура иштер зор, мына жылыш бар, Кудай кааласа. Мына көрүп атасыңар, мамлекеттин өнүгүп атканын, Садыр Жапаровдун саясатын, Ташиевдин аракеттерин көрүп, мына биздин Алабука айылынын центринде катуу иштер жүрүп жатат, жакшы иштер болуп атат, ийгиликтүү келечек менен. Эгер мамлекетте ушундай
Mağıllarda şunday momentlerde жақсы işleri жүргүзсө тегеле мурун оңолуп кетмей экен. Рахмат бардык şu курулушту кылып аткан эмгекчилерге, балдарга, Садыр Жапаровга, президентке, Ташиевтерге işi daim gülüşsün, daim mamleket alga sürezin, daim bizde ıntmak bekem, mamleketimiz bekem olsun. Alga ötsün Kırgızstan. Şu ayın hükümetinin başçılarına, işlep atkan работниктерine, kızmatçılarına dağı жақсы ilgiteli kalaytılıyım. Dağı bundan keyin Alabука rayonu sentrinin öndürüşüne, ösüşüne salım koşup atkan jigitler daim şu mamleketke salım koşa versin. Саламатсыздар өзүлөр. Күнүнүн ысыгына карабай кыйналып жүрөсүздарбы? Сиздерге суроо ушул Алабука районунда Алабука облусунун центри бул жер. Центринде ушундай иштер болуп атат. Кандай иш болуп атат? Өзүңүздөр бир ачык оюңуздарды айтып берсеңиздер. Биздин өкмөт башчыбызга, биздин акимибизге, Руслан Маратовичке кандай нерселер болсун? Ачык айтып бериңиз. İşte Rahmat enişte hükümet менен акимге колунан келишинче элге аракет кылып иштеп атыр. Жакшылык. Жакшы иштеп атат, өкөбү деле колунан келишинче. Эч кандай жамандыгы жок, жакшы иштей бердин. Эл деле рахмат айтып атыр, жолдорду кеңейтип, жакшы кылып атыр деп сүйүнүшүп атат. Assalamu alaikum, Алабука районунун тургундары жана кадырлуу коноктору. Мына бүгүн буюрса Алабука жергебизде өтө жаңылануу максатында турабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин 56-жарлыгында каралган ген план боюнча 24 метрлик жолдор кенеүү максатында келип отурабыз. Бул жерде биздин алдыбызда азыр Алабука районунун жеке ишкери Тургунбек мырза турат. Тургунбек мырзанын зданиясы дагы ошол бизге жолго тоскоол боло турган зданиялардын арасында экен. Анан Тургунбек мырзага биз өз прямой келип кайрылып атабыз. Тургунбек мырза, сиздин зданияңыз жолго 24 метрге тоскоол деп бизге жеткирилди. Эгерде жолго тоскоол болсо, сиз бузуп берүүгө даярсыздар? Албетте. Ген план боюнча азыр биз мына өзүңүздөр көргөндөй зданиябыздын оң тарабы 30 см чыгып атат, сол тарабы 60 см чыгып атат. Бирок биз по факту өлчөп келгенде жол ширинасы 24,5 метр чыгып атат. Эми анан азыр чогулукта деле жергиликтүү органдын бийликтери менен чогулукта иш алып барып атабыз. Чынында эле именно ошол 30 см, 60 см деген жерлерди да бузуш керек болуп, неме болуп аткан болсо, ал боюнча иштерди алып барабыз. Анан дагы бир суроо, бул Алабука району азыр өнүгүү жолунда турат. Сизге сиз айтып кетсеңиз, иштер кандай болуп атат? Негизи айыл өкмөт, акимчилик, мамлекет кызматкерлери иштеп атабы, иштебейт, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба. Иштеп атканы түзөн белгиси ушул болот. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына көрүп атасыздар, бир эле бул көчө эмес. Быйылкы жылдын эсебинен мынакей бизде Мамырбек көчөсү асфальт аягына чыгып атат. Демирчилик гранттар менен бир нече көчөлөр бүтүп атат. Сартал айылында дагы мектептер бүтүп атат, садиктер бүтүп атат. Эми негизинен иш аябай жакшы эле кетип барат. Саламатсыздарбы? Ошол акыркы кездеги АТР түзүлгөндөн кийин жалпы Алабука районубуз боюнча жалпылап айтканда мурунка караганда калыс сөз менен айта турган болсок, чындыгында эле өнүгүү бир топ байкалат. Ошол эле учурда мисал кылып ала турган болсок, мен Келте айылынын айыл башчысы болуп эмгектенем, иштейм. Ошол кезде айылдан байкалды да, буга чейин кыймылдабай анча жылуу алга социалдык инфраструктуралык өнүгүү жылуу байкалбай аткан болсо, азыркы учурда бир топ эле байкалып калды. Мисал үчүн таза суу жаатында болобу, көчөлөрдү кеңейтип, кызыл сызыкка ачуу, жалпы эле мекемелердин курулушу боюнча дагы биз көп жакта мисал келтирип айтсак болот да. Бузуп берген эместер, азыр ашча кездер бузуп бергенге даярсыздарбы? Ооба, даярбыз. Азыр бизге 1 метр киргиле деген. Биз азыр уста карап аткан мезгилибиз. Буюрса 3-4 күндө болуп калат. Ошону эгерде сиздерге эгер ошо ген планга карап ченеп келсе, ошончолук 1 метр канча сантиметр ашча болсо бузуп бергенге даярсызбы, даяр эмессизби? Менин ошо азыр ушу турган жериме чейин өзү негизи аркы жерге чейин кызыл китепте бар да менде. Азыр ошо навести алып салгыла окуй бир жерден тротуар болот деген жерден биз навести бузуп бердик. Бул могу Союздун кезинде райподон сатып алган боюнча калдык азырчы. Азыр ошо райподон эч кандай бир кирпичте улабагандыгыбыз үчүн биз туруп атабыз. Нар жагына бузбай. Мындан нар эсептеген жерде 22 чыгып атабы? Биз ошо 22 метр кылып берсе деп аябай суранганбыз.
эгерде биз районубуз үчүн, элибиз үчүн андай ушундай жылыш керек болуп аткан болсо, биз айла жок жылып беребиз. Негизи өзүбүздүн эмебиз боюнча айта турган болсо, мен жылбайт элем. Анан эми эл үчүн, ушул район үчүн деп жол ушунча болуп аткан болсо, анда айла жок жылып бергенге мажбур болобуз да. Ассаламу алейкум кыргыз эли, ассаламу алейкум Алапка районунун тургундары. Менин аты жөнүм Үмүталиев Уларбек. Мен Алапка айыл өкмөтүнөн караштуу Кошал Мурут айылынын айыл башчысы катары Алапка районубузду шаар статусуна алуу максатында жан дүйнөбүздү берип кызмат кылып атабыз да. 6 айдан бери ушул Алапкабыздын центринде бул жер жайма базар болчу. Бул жайма базарды биз башка Жөбүлент айылына жылдырып, ал жерди базар кылып, бул жерди как шаар кылалы деген максатта бул жерди тазаладык. Анан бул жерде жашаган биздин иштеген жеке ишкерлерибизге да чоң рахмат. Ушунча айтканыбызды бир айтканыбызды эки кылбастан жылдырып, жолубузду проект боюнча 24 метр болчу. Проект боюнча жылдырып беришти. Дагы жылдырбаган 5-6 проекттер бар. Алар жылдырып беришсе, буюрса ушулай ичи, ушул центрибиз жаркыраган асфальт болот. Biz açılganыбызга 1 жыл болду. Баардык шарттары менен базарыбыз кийим кече саткан, мөмө жемиш саткан, жана башка продукта саткан бүт точкаларыбыз бар. Азыр ушул учурда ижарага берүүчү местолорубуз бар, чектелүү. Өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштуу. Биз Алапка райондук орлордун алдын алуу мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери, бөлүм башчы Надыров Адылбек Абдикеримович, Алапка районунда жайгашкан Мурас соода борборунда жууштуу сарык оорулардын, ичеги карын ооруларынын алдын алуу максатында дезинфекция жумуштарын жасап жатабыз. Бүгүнкү күнгө азыр ушул Мурас соода борборунда дезинфекция жумуштарына келишим түзүлдү. Азыр биз ошол биздин кызматкерлер дезинфекция жумушун аткарат. жылы биз базарды көчүрүү боюнча иштерин баштаганбыз. Жана Алапка айыл өкмөтүнүн борбордук көчөлөрүн оңдоп түзөө иштерин баштаганбыз. Ошол себептен Алапка айыл өкмөтүнө караштуу Соломо участогунда Мурас соода борбору ачылган. Мурас соода борборунда соодагерлер үчүн дагы, тургундар үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Соода борборунун жанында мал базары дагы бар, автостоянкалары дагы бар. Бардык шарттары каралган. Бүгүнкү күнү базардын Мурас борборунун администрациясына келип, бош орундарды дагы, соодагерлер үчүн дагы бош орундар каралган.
бүгүнкү күнү алар бош. Базардын администрациясына келип кайрылып, өзүңүздөрдү тактап алсаңыздар да болот.